Акыркы учурларда өлкөдө ар кандай түрдүү саясий партиялар көбөйүүдө. Бирок 7-декабрь күнү Улуттар биримдиги партиясы менен Өнүгүү саясий партиясы бириккендиги тууралуу көпчүлүккө жар салды. Бул тууралуу шаар тургундарынын пикири кандай? Булардын бириккени менин оюмча Ошто өнүктүрүү үчүн бириккен деп ойлойм. Ар бир областтан ушундай Өнүгүү партиясы менен Улуттар биримдиги партиялар чыкканда Кыргызстандын ар бир областы өнүгөт деп ойлойбуз. Баягы Улуттар биримдигин билебиз. Мына бул согуш учурунда кандай иштерди аткарды, Өнүгүү партиясы дагы бул эки лидердин анан өздөрүнүн программасы ушул төп келишип максаты бир болгондо гана бириге алышы мүмкүн. Экөөнүн максаты бир. Эми экөөнүн лидери тең жаш балдар чыккан жакшы. Бұл партиялар, Өнүгүү партиясы негизинен эле эң жакшы партиялардын бири. Элге жардам берип, бардык элге кызматы жакшы да. Ал эми Улуттар биримдиги партиясы дагы өтө жакшы партиялардын бири. Эки партия бириксе, жакшы партия чыгат деген ойдобуз. Элге кызмат кыла турган, жакшы элди ойлой турган адамдар ал партияда элге кызмат кылат деп ойлойм. Кандай максатта бириккенин билбейм го, бирок келечекте ошо өзүнүн максатына жараша болушу керек деп ойлойм. Максат ошо бириккенине жараша коюлган ал дагы. Биригип бир нерсени уюштурабыз, бир нерсе ошонун келечеги кең болот деп ошону максатта болуш керек. Менимче келерки жогорку кеңешке шайлоо болгондо ошондо тиги саясий адамдардын элиталары чогулуп бир багытты алыш үчүн бул деген бул тарыхта же болбосо саясий чөйрөдө боло турган неме эле. Көрдүңүздөр, биринчи шайлоодо канчадаган партия саны болду, бирок жыйынтыгында партиялар өзүнүн голосун алганда аябай эле аз өлчөмдө процентте үлүштү алды, бирок бийликке келгенде коалицияга түзүшкө бара туура келди. Ошон үчүн түштүктөн регионалдык партиялар катары эсептейм. Бул азыр Улуттар биримдиги менен Өнүгүү партиясы. Булар ошол түштүктө келечекте ошол борбордук парламентте шайлоодо ат салышканга өздөрүнүн багытын, күчүн топтоо максатында. Бул эми келечеги болушу мүмкүн? Келечеги бар деп ойлойм мен. Неге? Эми ушу Кыргызстанды өнүктүрөт деген оюм бар да, ошондой өзүмдүн. Мен ойлойм, бул ошо элдерге салым кошуу үчүн, элде ошо ошубузду же болбосо Кыргызстаныбызды өнүктүрүү максатында биригип, ошо элди колдоо үчүн ошол мен колдойм. Эки партиянын эми бири-бирине туура келсе керек жасаган иштери. Анан эми биригип аткандан кийин сөзсүз түрдө ийгилик болот да. Партиялардын бири-бирине келишимдүү жакшы мамиледе болсо, эмеси бар жокто жакшылык ниеттер бар, бирок бири-бирине душман болбосо эле.